Өткен zaman har bir insandın kemçiligi var. Бұл табиғи нәрсе. Ошондуктан сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ар бир адам баласы ката кетирүүчү. Ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары булар тобо кылгандар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ар бир инсандын кемчилиги болгондуктан, өзгөчө өткөн убактагы кемчилиги болгондуктан, шайтан ушул инсандын кемчилигини пайдаланганды жакшы көрөт. Өзгөчө инсан үйлөнүп, бала чакалуу болуп, аял турмушка чыккандан кийин. Аялдын дагы кемчилиги бар, эркектин дагы кемчилиги. Ушул маселени шайтан пайдалангысы келет ар дайым. Ошол нерсени кайрадан эстетип, чоңойтуп, кайра эстетип, ар дайым келишпей калганда, урушуп калган убакта өткөн убактагы кемчиликти айтып, чоңойтуп, эскертип, аял менен эркектин ортосунда ошол маселеден пайдалангысы келет. Урматтуу бир тууган, эже карындаш, ошондуктан шайтандын азгыроосуна ушул жерде биз алданып калбайлык. Себеби ар бир инсан ката кетирүүчү. Ката кеттиби, ошол катаны кайра эстеп, кайра аны чоңойтуп, аны кайра айтып, аны кайра талкуудан пайда жок. Эгерде үй бүлөдө ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, бактылуулукка жетүүнү кааласаңыз, жыргалчылыкка жетүүнү кааласаңыз, аялым менен урушпайм десеңиз, күйөөм менен урушпайм десеңиз, өткөн каталарга кайрадан келип аны чукулабаңыздар. Ордунда чечиңиздер, сабак алыңыздар, болду. Аны жагып, жашырып, андан кийин жаңы барак ачып, жаңы жашоону башташ керек. Мурунку нерсени көп чукулагандан бир эле пайда көрө турган нерсе бул шайтан. Экөөңүздөрдү уруштурду, талаштырды, акыры келип үй бүлөнү эки жака таркатканга аракет кылат. Инсандын оюна өткөн катачылыктар кайра келе бериши мүмкүн. Аялдыкына дагы, эркектикине дагы. Ошондуктан бул шайтандын ойлоруна, шайтандын освосасына көңүл бурбастан, шайтандын освосасына алдырып койбостон, алдыга умтулууга аракет кылайлык. Көптөгөн учурда ажырашуулар, уруш талаштар, келишпегендик ушул өткөн убактагы кемчиликтерди, өткөн замандагы каталарды кайра кайталоодон келип чыгат экен. Ошондуктан урматтуу эже карындаш, урматтуу агай инилер, жашоону алдыга түткөнгө, алдыга жылдырганга аракет кылайлык. Биз аялыбыз менен, аялдар күйөөсү менен ушул сапарга чыккан, бул бир остановкадан түшүп кала турган, кийин түшүп кала турган сапар эмес. 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жылдык узун сапар. Бул сапарда ар бир келишпей калган жерде, ар бир айтышып калган жерде мурунку каталарды айтып жүрө берген болсок, жүрөгү кармап, бирөөсүнүн бирөөгүн давлениеси көтөрүлөт, экинчисинин жүрөгү кармайт, ооруйт, уруш талаш болот, анан үй тыркырап ошодон жок болот. Ошондуктан эгерде биз бактылуу жашайбыз десек, ынтымакта жашайлы деген болсок, өткөн каталардын бардыгын жаап жашырайлык жана алдыга умтулганга аракет. Ар бир инсан ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы булар тобо кылуучулар дейт. Өткөн нерселерге салават дегендей, мурунку кеткен кемчиликтерге сабак алайлык, аны жаап жашырайлык, тобо кылайлык, андан кийин алдыга көздөй аракет кылайлык. Алла таалам ар бир үй бүлөнү бактылуу кылсын.